Кыргызстанда 16 миңден ашык жаран коронавируска каршы эмделди. Өлкөдө 40 сутка ичинде 228 адамдан COVID-19 табылып, 4 бейтап каза болду. Боом капчыгайындагы жол жарым-жартылай 4 күнгө жабылат. Валентина Шевченко 5-чи жолу чемпиондук наамын коргоду. Эртең 26 апрелге карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкөдө 40 сутка ичинде 587 адам эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 7си экинчи ирет эмдөөдөн өтүштү. Жалпы республика боюнча 16653 адам эмдөөдөн өткөрүлдү. Анын ичинен 389 адам экинчи жолу эмделди. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Вакцина алгандардын аймактарга карата бөлүнүшү: Бишкек шаарында 1917, Ош шаарында 1501, Чүй облусунда 2071, Ош облусунда 4621, Ысык көл облусунда 1371, Нарын облусунда 723, Жалал Абад облусунда 2888, Баткен облусунда 905, Талас облусунда 656 адам эмдөөдөн өттү. Белгилей кетсек, Кыргызстанга Кытайдын Sinopharm вакцинасынын 150 миң дозасы келген. Аны менен 75 миң адам эмделет. Эмдөө 25-28 күндүн аралыгы менен 2 жолу жүргүзүлөт. Кыргызстанда 25 апрелге карата коронавирус дагы 228 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда Бишкекте 149, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 45, Ош облусунда 3, Талас облусунда 2, Ысык көл облусунда 16, Нарын облусунда 5 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 186 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 113, Чүй облусунда 41, Ош облусунда 4, Жалал Абад облусунда 8, Нарын облусунда 8, Ысык көл облусунда 7, Талас облусунда 5 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1441 бейтап, амбулатордук түрдө 1768 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1013 бейтаптын абалы орто оордукта, 354 адамдын абалы оор жана 63 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 5 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4400 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4310 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 93831 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 89066 киши айыгып чыкса, 1582 адам каза болду. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы кабарлагандай, 26-30 апрель күндөрү Боом капчыгайындагы жол жарым-жартылай жабылат. Маалыматка караганда, Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 131-чакырымында кооптуу таштарды атайлап түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Трассаны бойлой темир жол дагы жайгашкан. Мындай иштер саат 9:00дөн 15:00га чейин жүргүзүлөт. Жолду тазалоо маалында автоунаалар бир тилке менен жүрөт. Жол кыймылын көзөмөлдөө жоопкерчилиги жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыкка жүктөлдү. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко UFC 261 мелдешинин алкагындагы беттеште бразилиялык Джессика Андрадени техникалык нокаут менен жеңип, 5-чи жолу чемпиондук наамын коргоду. Турнир 25 апрелде АКШнын Жексонвиль шаарында өттү. 2 раундка созулган айыгышкан беттеште кыргызстандык мушкер толук артыкчылык көрсөтүп, 2-чи раундда атаандашы Джессиканы жерге жыгып, катар-катар сокку уруп жатканда калыстар беттеши токтотту. Техникалык нокаут менен жеңишти кыргызстандык мушкерге ыйгарышты. Валентина Шевченко UFC'нин аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиондук наамын 2018 жылдын 9 декабрында польшалык Йоанна Эжейчикти жеңгенден кийин алган. Андан бери 5 жолу мелдешке чыгып, чемпиондук коргоп келе жатат. Кыргызгидромет борборунун маалыматы боюнча 26 апрелде жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +4, +9, күндүз +20, +25, Талас облусунда +2, +7, күндүз +20, +25, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн +8, +13, күндүз +23, +28, Ысык көл жергесинде түнкүсүн +1, +6, күндүз +14, +19, Нарын облусунда түнкүсүн 0, +5 градус, күндүз +14, +19. Ал эми Бишкек шаарында эртең 26 апрелде жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +6, +8, күндүз +23, +25.